Баягы Девона Машраптын окуясын айтып бергем сиздерге. Тажикстандагы Хожант деген шаарда болгон окуяны карабайсыздарбы? Ошондо эмне дейт? Канчалаган ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген сахабалар, ла илаха иллаллах деген пайгамбарлар аталарыбыздын даарат кылып, бейшеп кыла турган жагы аркылуу биз төрөлүп атабыз. Дагы ата-энеңерге өйдө карап сүйлөгөдө кимсиңер деген мааниде. Көрсөңөр, ошон үчүн атасын, энесин жакалап ургандарды эмне деп айтышкан илгеркилер? Атаңы озурайын, арам сийдиги менен жаралган балам кайра келип мени урбадыбы? Карабай кетип калбадыбы мени? Малды деле чыштабайсың ачка деп сүйлөнүп калган ошондон экен. Ошон үчүн балдарыбызды балдардай кылып тарбиялабасак, эч ким кепилдик бере албайт экен, карыялар үйүнө мен түшпөйм деп. Бат эле, замат эле түшүп калат. Эми ата эмне кылайын эми? Үйдө тынч отура албасаңыз, тамакты ичип атып, оозуңуздан төгүлө берет экен. Мен чыдабай калдым, эмне кылайын? Анда үй бүлөмдү кетирейинби деп орондошу мүмкүн. Ошон үчүн биздин аталар эмне деп тарбиялаган? Ой балам, мени багасыңбы я? Же тедек апарып чыдап коесуңбу талага деп. Тамашалап. Дайым айта берчү, билесиздер, бала кезинде эстесеңиздер, чоң аталарыбыз айтчу. Мени багасыңбы же бакпайсыңбы деп. Анан же чыдап коесуңбу тияка десе, мына мен тарыкчы агайым бар, атын айтпай эле коеюн. Агайым да дайым ушинтип баламды тарбиялайм дейт. Ата каяктан айтып атасың, кантип эле чыдап коеюн. Баланын мээсине сиңип калат экен да ошол. Мен таштабайм, багам деген. А мен ыймандуу, мен 5 мал намаз окуйм деп кимде болсун айта берет экен ал. Ошон үчүн адеп менен кошо ыйман менен бирге тажрыйбалуу жашоодо кандай болуп атат, тажрыйба иретинде да үйрөтүп, мээсине сиңиришибиз керек экен бала чаканы. Мына ошондуктан дайыма аталарыбыздан артык болуш үчүн өзүбүздөн мыкты балдарды, мыкты кыздарды тарбияласак, элибизди, жерибизди талап тоноп жутпаган, абийирин ыйманын алдыга койгон, булдун ахиреттин бирдей ойлонуп жүргөн балдар кыздар тарбиялай турган болсок, ошондо анан эмне болот экен? Мыкты ата экенибизди далилдейбиз. Кайсы балаңызга илим, билим кесип берип, кызматка келе турган болсо, бети бозоруп, ойлонуп келсе, ошол балаңыздан үмүт кылсаңыз болот экен. А эгерде бир кызматка, бийликке келгенде жадырап жайнап, сүйүнүп, жулунуп керек болсо, ошентип келе турган болсо, ал адам кетеринде өлүп кетет же ооруп кетет деген экен. Көрсө, аалымдар ушунда ачыктанбай берген экен. А ойлонуп келген адам коркот экен да. Коку, эртең ахиретте эмне деп жооп берем? Ат каралбай калсам эмне болот? Булдун ахиретим эмне болот? Эртең мен артта урпактарыма ким десе баланча акмактын балдары деген ат калып калбасын деп эмне кылат экен? Этияттанып, элге кызмат кылат экен. Мына ошондой урпактарды тарбиялоого баарыбызга насип кылган болсун.